Кут медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз. Assalamu alaikum. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен айымдар жана мырзалар, интеллектуалдар. Жайкы сериялар 4-чү тур. Бүгүн 26 июнь, жекшемби. Барыңыздарга жакшы маанай каалап, биз бүгүнкү оюнду ачык деп жарыялайбыз. Бүгүн телекөрүүчүлөргө каршы Премьер Лига үчүн аттанган команда келип турат. Бұл команда Насирдин Ахунов жетектеген жаңы құрама команда. Команданы Ордого чакырууну баштайбыз. Арген Шерматов, Тарык Сагын мугалими, команда мүчөсү, бир топ тажрыйбалуу билерман. Жанболот Туратбек уулу, математик, команданын жаңы мүчөсү, биздин Ордодо биринчи жолу бүгүн ойнойт Жанболот. Жанузак Садир уулу, жеке ишкер, команда мүчөсү. Баймат Калмаматов, жеке ишкер, команда мүчөсү. Бейшеналы Иманалиев, маданият кызматкери, команда мүчөсү. Жана команданын капитаны Насирдин Ахунов, энергетик, команда башчысы. Мына ушул команда бүгүн телекөрүүчүлөргө каршы ойномокчу. Дагы бир жолу кош келипсиздер, Насирдин мырза. Бул команда туруктуу болот деп биз ишене алабызбы, Насирдин мырза? Саламатсыздар, урматтуу алып баруучу, урматтуу Ордо, урматтуу телекөрүүчүлөр. Албетте биз бешиктен кабырга чейин илим алыш керек деген сөзгө таянып, буюрса өмүрдүн акырына чейин билим алууга арнайбыз бул өмүрдө. Эми Ордодогу оюн боюнча ар нерсе кылып көрдүк. Курамды алмаштырдык, капитандарды да алмаштырып көрөлү деп чечтик. Балким ушул нерседе мындай жыйынтык болуп калат деп. Буюрса жакшы оюн көрсөткөнгө аракет кылабыз, урматтуу алып баруучу. Анда биз оюнду баштадык, урматтуу телекөрүүчүлөр. Премьер Лига үчүн кайра башын ат салышат бүгүн. Сиздер азыр калемди алып же телефонуңуздарды алып биздин Инстаграмдагы даректи жазып алыңыздар. Алгач Билерман астын Ордо биздин расмий баракчабыз. YouTube'да Билерман Ордо деген оюндарыбыз жүктөлгөн. YouTube'дан Билерман Ордо деп издесеңиздер, бардык оюндар чыгат. Комментарий калтырыңыздар. Барбого чоң рахмат. Атамекендик өндүрүш. Биздин ар дайым өнөктөшүбүз Актив дизайн, каллиграфия жана жарнак борбору сиздерде жарнактын бардык түрлөрү боюнча буйрутма алат. Анда биз оюнду баштадык. Команда оюнга даярбы, Насирдин мырза? Урматтуу алып баруучу, буйрса толугу менен даярбыз. Эсеп азырынча 0-0 таблодо. Биринчи раунд. Кайрат Абсатаров Сузак районунан сиздерге каршы суроо берет. Биздин жаш телекөрүүчү Кайрат Абсатаров сиздерге мындай фото суроо жөнөтүптүр. Көрүп турасыздар, инсталляция өзүнчө, монумент десек дагы болот. Муну биз эмне деп коебуз, бешеналы? Бала кезде аябай ойночубуз. Чозмо деп койчу элек. Я, чозмо деп да коебуз. Дагы ачакей деп коебуз. Орус тилинде рогатка дейбиз. Бала кезде чымчыктарды атып, же болбосо башка бир нерселерди атып ойночубуз. Ушундай эле көрүнүштөгү инсталляцияны италиялык чебер Лоренцо Куин оюнду токтоткула деп аталган бул скульптурасын сиздердин назарыңызга сунуштайбыз. Бул скульптурасы оюнду токтоткула деп аталат экен. Сиздер көрүп турган бул
чозмо дейбизби же ачакей дейбизби, анын огу же болбосо ташы дейбизби сөзсүз болот. Жана биз аны жашырып койдук. Атайын бир тосуп койдук. Урматтуу билермандар, дүйнөлүк глобалдык абалды эске алып, сиздер бул биз бекиткен жерде эмне бар экенин табышыңыздар керек. Таштын ордуна эмне бар? Кетти убакыт. Себеби бул жерде рогатка менен таш менен чымчыктарды вирус топ коронавирус дүйнөлүк экология деп атат. Оюнду токтотулат. Дүйнөлүк глобалдык бул деген бул коронавирус болушу мүмкүнбү? Коронавирус таш өз оюн же ошол таш менен оюнду токтотот да. Бул жерде азыр эки вариант, экөөнүн бирөө. Чозмо рогатка курал. Вакцина эмес. Рогатка бир курал, анын огу бар. Отуп атат, адамдарга отуп атат, ал жугузуп атат атайынчы. Ошол оюнду токтоткула. Бул коронавирус лабораторияда дешет го. Коронавирустун эмеси. Жок. Бул жердеги таш же оюн, ошол оюндагы таш же бул оюнду токтотурган таш да. Же коронавирус же уран болушу мүмкүн бул жерде. Уран соңуш уран болгон эмес. Ушунда Сүрөтү бар го мындай таш. Насирдин мырза, Бешеналы Иманалиев жооп берет. ким жооп берет? Бешеналы. Бешеналы мырза. Урматтуу алып баруучу, биздин команданын ою боюнча бул жерде коронавирус оорусуна вакцинанын ошол идиштин эмеси болчу жок. Вирустун өзү, ошол вирустун скелетинин өзү. Анткени бул жерде ошол бул уже коронавирус илдети саясий бир оюнга айланып кетти, муну токтоткула деген бир чакырык болгон болушу мүмкүн. Ошол максатта ушундай сүрөт менен кайрылган болушу мүмкүн. Эми туура жооп. Соңку 10 жыл аралыгындагы түрдүү экологиялык ар кандай жагымсыз иш аракеттерден улам биздин эмнебиз болушу мүмкүн? Мен ал сиздерге ошол белгини алып туруп, бул эмне болушу мүмкүн? Кадимки жер шары глобус, тагыраак айтканда, бул топтун таштын ордунда жер планетасы турат. Урматтуу билермандар, экологиялык катастрофалардын алдын алуу иретинде чакырык жасап жатат. Оюнду токтоткула депчи, жер шарын экологиялык жактан сактагыла жана ар кандай оюндарды токтоткула деген бул инсталляция, чакырык, урматтуу билермандар. Бирок телекөрүүчүлөр тарапка 1-0 эсеп. 1-0. Экинчи раунд. Анара Токтосунова, Ноокат району, Исанов айыл өкмөтүнөн сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, азыркы учур үчүн актуалдуу болгон көйгөйгө карата бир суроо берейин дедим дейт. Бир үй бүлөдө бир ата-энеден төрөлүп, чоңоюп, тарбияланып, бир үйдө өсүп, окуган, мисалы үчүн айталык 5 бир тууган кыз бала үй бүлө куруп турмушка чыкканда, бешөө 5 түрдүү материалдык, руханий, моралдык жактан үй бүлөгө туш келишет. 5 түрдүү үй бүлөгө туш келишет. Ар кандай абалдагы. Албетте ата-эне бардык кыздардын бактылуу болушун каалайт. Бирок ошол эле 5 бир тууган кыз 5 түрдүү себептен дагы ар кандай абалга туш келишет. Ал кандай 5 түрдүү себеп бул 5 бир тууган кыздагы? Кетти минута. 5 тең табат, урматтуу алып баруучу. Ата-энеси ким багат? 5 бир Жок, бул жерде балки түрдүү үй бүлөгө Бармасаңар бир нерсе деп чыгат. Мына күйөө жолдошу дегенде бир эле 5 түрдүү күйөө жолдошко тийип атат. бир себепти табышыбыз керек болуп атат.
эмне себеп болушу мүмкүн? 5 ой анткени мындай болсочу 5 кыз тең бир үй бүлөгө түшө албайт дегенде. 5 проблема болуп атат да. 5-ünde жон гана күйөө бала деген гана эме эмеспи? 5 кыз деп атат. 5 башка тарбиядагы күйөө бала, 5 башка тарбиядагы күйөө Суроону жол. жакшы кылачы. 5 кыз 5 түрдүү үй бүлөгө шарты бар түшөт. үй бүлөгө түшүп атат. Ошол 5 түрдүү шарты бар үй бүлөгө түшүп калышынын себеби эмне деп сурап атат. Жок, ошону айтып атам мен дагы. Түшүндүм ага. Себеби 5 о тең бир үй бүлөгө, бир шарттагы үй бүлөгө түшпөйт деп. Ошолбу деп атам. Ошон үчүн ар кимиси 5 үй 5 кол бүлөгө. тең эмес дегенде. Жок. Мен ошондон бери келбейт. Же бул башка нерсе деп. Табышмак нерсе эмес бул, 5 кол типа 5 манжанды ата эне дегенде элечи. Бардык бир эмес 5 кол деган. Мен чын айтсам суроо жакшы түшүнбөдүм. Жок, мен ошо түшүнбөдүм. Бул чындап жашоодо үй бүлө же биз табышмак. Глобалдуу маселе дейт да, демек. Коомдугу баары эле бир нерсени айтып. Тугана түшпөш керек же кандай. Жон гана күйөө жолдош ошол сыяктуу маселе. 5 башка тарбиядагы күйөө жолдош. Насирдин мырза, Урматтуу алып баруучу, биз азыр жеңилип атабыз, Ордодон жардам сурап көрөлү. Чын жүрөк. урматтуу Ордо, команда биринчи, экинчи раундда жардам сурап атат сиздерден. Жакыныраак келиңиздер, жалпы жардамга өтүңүздөр. Кетти 20 секундда. Жок, ошо кыздардын өзүндө да болду. Кыздар өзүндө баласы болушу Жашында 5-5. Кандай болду калат экен? эме өз ар ким өзүнө жараша 20 секундда аяктады. Урматтуу алып баруучу, менде мындай кызыктай абал жаралып калды да. Суроо ээси ушул залда экен, бирок ал өзү бизге ушундай ырайым кылдыбы, Суроо ээси эмне деди? жардам берип салды да. Сиздерге анда боору ооруптур да. Ооба. Эми билбейм, мындай урматтуу алып баруучу, мен жообун уккандан кийин гана суроону түшүндүм, чынын айткандачы. Мындай суроо өзүнө Жообун уккандан кийин сөзсүз түшүнөсүз да. Урматтуу алып баруучу, өзүм жооп берип көрөм. Бул 5 бир үй бүлөдө 5 кыз болсо, 5 шарты ар кандай 5 үй бүлөгө түшөт, бирок кантсе дагы ата энеси ал 5 кыздын тең бактысын ойлойт. Бирок 5 түрдүү үй бүлөгө түшүп калышынын бир эле себеби алар 5-өнүн мүнөзү 5 түрдүү болгон. Мүнөз жөнүндө маселе. Маселе Баягы пейлиңден көр дейт го? Пейлиңден көр деген сөз бар, 5 кыздын 5 түрлүү мүнөзүнө дагы байланыштуу болот экен, Насирдин мырза. Үй бүлөдөн жакшы жашап, бактылуу жашап кетишичи. Ошон үчүн айтабыз го, бул биз баягы эмне деп коет, жакшы мүнөздөө дагы бул жерде ролду ойнойт экен да. Сөзсүз. Тилиң жакшы болсо, ашыңды жейсиң. Бул ушул телекөрүүчүбүз студияда экен. Бул жерде бүгүнкү күндө ушул үй бүлө куруудагы пайда болуп жаткан көйгөйлөрдө мына ушул жагдайдагы бар деген маселени айткысы келип жатат. Бул кайсы бир деңгээлде сабак болуучу суроо. Туура, урматтуу алып баруучу. Сабак болуучу суроо. Ошон үчүн мүнөз негизги маселе экен. 1-1 эсеп Ордонун жардамы, айрыкча телекөрүүчүнүн өзүнүн түздөн-түз жардамы аркылуу команда туура жооп берүүгө жетишти. Мындай өтө сейрек көрүнүш болду азыр. Өтө сейрек көрүнүш. Телекөрүүчү өзү командага жардам берди. Рахмат Анар Токтосунова. Эсеп 1-1. Оюн улантылат. 3-чү раунд. Бул бетадымга. Жахонгир Кайнаров, Өзбекстан Республикасы Сырдария облусту жана Сардоба районунан бул телекөрүүчү сиздерге каршы суроо берет. Билерман Ордо аркылуу мен кыргыз тилин жакшы өздөштүрүп алдым дептир. Машалла. Ар дайымкы көрман экен. Биз жана анын бир суроосун кабыл алдык. Урматтуу билермандар. 1956-жылы Москвага ислам дүйнөсүнүн эң белгилүү бир аалымы келип, ал жердеги тосуп алган адамдарга минтип айтыптыр. Менин бирден бир кыялдарымдын бири белгилүү
хадис топтоочу аалым Имам Аль-Бухаринин кабырын зиярат кылуу. Кандай болсо дагы мени ошол жака алып барып келиңиздер деп суранат Москвадан. Аны таасирлүү адамдар тосуп алат. Анын өтүнүчүн эске алып, аны Москвадан Өзбекстанга жөнөтүүнү чечишет. Бирок учакта эмес, поездде жөнөтүшөт, Баймат мырза. Учакта баруу бир топ эрте жана жеңил. Поездде баруу 3-4 күн убактын алат. Урматтуу билермандар, эмне үчүн бул аалымды поездде жөнөтүшүп атат? Учакта мүмкүнчүлүк болсо дагы. Кетти минутта. Бухарин эмес, реставрация кылыш үчүн ошончо убакыт. Жок, аны тосуп алышын даярданыш. Жок, мына Реставрация кылып даярдап, о бары чакта сонун кылып коет да. Буяк болбойт депчи. Имам Аль-Бухари өзү негизи каерден болгон? Бухара шен өтө көп убакыт. бир вариант, дагы кандай варианттар бар? Ошол басып өткөн жолдорду может жолдо көрсөтүп кететтер. Жок, Казакстан эмесе керек айланып. бул жерде дароо эле жетип барбай атат да, 3-4 күндөн кийин жетип барат. 3-4 күн убакыт ичинде телефон менен айтып деп, но реставрация кылып койгула десе, балким Намаз убактына. Көтөргөн менен даңаздап койгон Жок, мындай барыш бул 1956 жылы Москва СССРге ошол душман мамлекеттен келген болсо, мына жерде карама каршы. Демек аларга уят алыштуу бол келген эмес. Просто Имам Аль-Бухарини баягы мынча оңой көрүш сага насип этпесин деген. Жок, мындай эмеспи? жерде Келген адамдын ден соолугун аба ырайына көндүрүү максатында. Москвадан сразу Жок, анда десек Арабиядан Москвага келген. Түркиядан барган болчу, Арабиядан барган болчу. Башка өлкөдөн барды. Ал ыстык мамлекеттен барган болчу. Насирдин мырза. Арген Шерматов жооп берет, урматтуу алпаш. Арген Шерматов. Урматтуу алпарчу, анын поезд менен жөнөткөн себеби балким поезд узагыраак убакытта жетет ал жака. Ал убакытта ал жердегилер мындайча айтканда өкмөт Имам Бухаринин күмбөзүнү реставрация кылганы жетишип калышы мүмкүн да. Ал бар учакты. Бул сиз айтып атасыз, эң белгилүү адам деп, белгилүү адамды биз уят болбойлу, көргөн жерден сонун болсун деп, ошентип аракет кылышкан алар. Эсеп 2-1. Жооп туура. Имам Бухаринин күмбөзү чындыгында кабырын тегерегин жасаш керек, тазалаш керек болгон. Анткени көп убакыттан бери каралбай калган. Жана бул ислам дүйнөсүнүн белгилүү алымы, биз уят болуп калбайлы деп, аны реставрация үчүн 3-4 күн керек болгон, жана аны поездде жөнөткөн. 2-1 эсеп, команда 1 упай алдыга чыкты. Жахангир Кайнаровго чоң рахмат. Жана биз Жахангирден да кызыктуу суроолорду күтүп кала бермекчибиз. 4-чү раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн Насирдин Акунов жаңы курама команда менен ойноп жатат. Премьер лигага ат салышып жатат. Сорон Абылкасым уулу 1 упай менен гана чыга албай калды. Кечеги оюнда өтө өкүнүчтүү жыйынтык болуп калды Сорон мырза үчүн. Бирок команда өтө катуу даярданабыз деп убада берди. Костя Герасименко, Новочебоксарск шаары Россия Федерациясынан силерге каршы суроо жөнөткөн. Мониторго көңүл буруңуздар. Сиздер көрүп турган бул социалдык жарнамада кандай маани камтылган деп суроо бериптир. Минута кетти. Алпарчу мөөнөтүнөн мурда жооп даяр. Ким жооп берет? Жанузак Садир уулу. Жанызак. Автобус менен унааларды, жеңил унааларды салыштыруу максатында чыгарылган деп ойлодук. Себеби бул мол мисалы көрүп турабыз. Бул унаа тыгыны болуп турат да машиналардачы, жеңил унааларда. Эгер ошол машиналарга, жеңил унааларга чыккан адамдарды эле автобуска салсак, унаа тыгыны бир аз чечилет да. Унаа тыгынга түшпөй калат. Мен жоопту кабыл алдым. Мен эми туура жоопту айтам. Бул социалдык жарнамада автоунаалар канчалык деңгээлде чоң аянтты ээлеп турганын байкасак болот. Биринчи сүрөттү сол жактан ала турган болсок, ошол унааларды минген айдоочулар деп айтып атат. Канчалык деңгээлде автоунаа жолду мындай ээлеп алгандыгын салыштырып атат да. Эгер айдоочулардын өзүн эле койсок дейт, бир топ жер бошоп калат экен да. Караңыздар. Демек бул жерде тыгын маселесин айтып атат. Ошол эле учурда оң жактагы 3-чү сүрөттө айтып атат. Эгерде коомдук автобус, коомдук транспорт жөнгө салынса, деп атат Насирдин мырза.
ошол топтолуп турган элге бир гана автобус жетиштүү. Караңыздар, жеке менчик унаалар канчалык деңгээлде аянтты ээлеп турганын бул жерде социалдык жарнамада айткысы келген. Негизинен жоңузда маңыз бар. 3-1 эсеп жооп туура. Oyunuz ulana bermekçi 5-ci rauнд. Komandanın жаңы мүчөсү Жанболот мырзаны биз сөзгө тарталы. Жанболот мырза, кантип бул командага кошулуп калдыңыз? Бул жерде бул Арген байкени мурунтан студент маалыбыздан бири-бирибизди жакшы таанышыбыз. Ушул аркылуу командага кошулуп калдым. Азырынча 4 раунд ойнолду. 4 раунд арасында Жанболоттон бир ынанымдуу бир варианттар чыкканын байкадыңарбы? Байкадык, урматтуу алып баруучу, байкадык. Супер. Блиц 3 суроо 20 секундадан. Костя Герасименконун суроолорун алганбыз. Жеңилирээк 3 суроо ойнотулмакчы. Биринчи суроо. Сиздердин назарыңыздарга бир сүрөттөрдү коймокчубуз. Сиздердин назарыңыздарда, урматтуу, Японияда кайсы бир нерсенин күйөрмандары үчүн, ушундай пакеттеги чайларды чыгарышкан. Пакеттеги жазууга назар сала турган болсок, Dale Club деп турат. Dale Club бул ежедневный клуб, мисалы үчүн күндө баруучу клуб, күндө бара турган жер деген маанини билдирет да мындай. Муну пакеттин арт жагында дагы бир сүрөт бар. Ошол дагы бир көрүнүш бар, сүрөт эмес, бир көрүнүш бар, пакеттин арт жагында дагы бир көрүнүш бар. Ошол көрүнүш аркылуу Япониядагы ушул нерсенин күйөрмандары өздөрүнүн максаттарына жетет. Пакеттеги чайдын аркасындагы бир көрүнүш аркылуу. Эми Daily Club, күндө баруучу жер деген нерсени сиздер назарга тутуп, бул пакеттин аркасында эмненин күйөрмандары үчүн бир көрүнүш бар. Ал көрүнүш аркылуу алар өздөрүнүн максаттарына оңой жете алат. 20 секунда кетти. Жаңы маалымат эме бир нерсе турат да ошол жерде. Заметка коет ушул жерден карап туруп. Статистикасы жазылып турат. Жаңы чыккан чайга жаңы статистика кетип. Жаңы маалымат бар. Ар бир жаңы чыккан чайга жаңы статистика кетип жазылып. Бир жерге бар, клуб бар, Маалымат алган, мисалы, чайдын ичинен аласың, чтобы анын сыртындагы пакеттин мусор катары колдонуп жерге бара турган. Насирдин мырза, кимдер үчүн чыгарылган пакет? Жанызак Садыр болуп. Жанызак. Урматтуу баруучу, биз муну китеп сүйөр, китеп көрмандар үчүн да ойлодук. Күндө китеп окушат алар, китеп окуганда дагы, мисалы китеп окугандар дайым же кофе, же чай үстүндө ошондо окуйт. Биз муну китеп сүйүүчүлөр үчүн да ойлодук. Түшүнүктүү. Пакеттин арт жагында кандай көрүнүш болушу мүмкүн? Тагыраак кандай белги болушу мүмкүн? Арт жагында закладка болушу мүмкүн. Китептин закладкасыбы? Негизи Жанызактын жообу туура, бул китеп окуучулар үчүн, бирок ошол китеп окуучулар эмне аркылуу китеп окуй алат десе, бул QR код. Мындайча айтканда, ошол QR код аркылуу булар өздөрүнүн каалаган китебине буйрутма бере алат. Негизинен жообуңуз туура. Максат бул жерде китеп окууга чакыруу. Китеп окууга чакыруу. Экинчи суроо. СССРдин убагына көз чаптырабыз. Ошол жылы электрондук сааттар секундасына чейин көрсөтө турган атайын экрандар менен алмаштырылды. СССРдин аймагында эскалаторлор тездетилди. Вагондордо мурда жөнөкөй лампалар күйүп турган болсо, алар башкача түстөгү, заманбап, ошол кездеги заманбап түстөгү лампаларга алмашты. Станцияларда 2 тилде жарыялар окула баштады. Ал эми бирдиктүү жүргүнчүлөр үчүн сатылуучу билетте 3 чет тилде жазуулар пайда болду. Алар англис тилинде, немец тилинде жана француз тилинде. Урматтуу билермандар, СССРдин мындай олуттуу өзгөрүү
канчанчы жылы эмненин себебинен болушу мүмкүн эле? Кетти 20 секунда. 80-жылы 22-нчи жайык олимпиада болгон да. Ошондо дүйнө жүзүнөн келет. Бардыгынан маалымат Буну просто баягында үнөмдөй албайбыз, ошон үчүн 20 секундага эсалайлы. Жамбулат, сен бир сүйлөбөйсүңбү? Эки тилде болсо англис тили, орус тили деген, үч тилде жазып койгон. Насирдин. Урматтуу алып баруучу, биз Жамбулат жооп берип берсин. Жамбулат Туратбек уулу. Бул 1980-жылы СССРде жайкы олимпиада оюндарында болгон деп ойлодук. 1980-жыл. Сиздин туулган жылыңыз канчанчы жыл? 97-жыл. Кантип билип атасыз 80 жылда мындай окуя болгонун? 17 жылдан кийин төрөбүсүз, Тарыхтагы маалыматтар аркылуу да. Сиз математик экенсиз, Ооба. Канча жылдан бери иштеп атасыз бул кесипте? 2 жыл болуп калды. Жамболот Туратбек уулу. Бул 1980-жылгы Олимпиаданын урматына болгон өзгөрүүлөр болчу. Жооп туура. Акыркы суроо берилет. Акыркы суроого туура тапса, команда 1 упай алат. Урматтуу команда, урматтуу билермандар. 1964-жылы Япон гезиттеринин бири Россияда 2 эң күчтүү адам дүйнөдөн кайтты деп жазат. Алардын бири советтик оор атлетчи Юрий Власов болчу. Власов чындыгында каза болгон эмес эле. Токиодо болуучу олимпиадалык оюнда жеңилип калгандыгы үчүн ал өлдү деген мындай бир каймана бир сөз пайда болгон да. Бул бирөөнү айтып атам мен. Эки Россиядагы ошол убакта аябай мындай бир популярдуу спортчу болгон да бул. Экинчи белгилүү адам ким бул каза болгон? 1964-жылы октябрда Россияда. Кетти 20 секунд. Бул спортсмен болот да. Муну Брежнев келген жылы да, Хрущев өлгөн эмес. Түзмөтүз өлгөн болушу мүмкүн. Жок, түзмөтүз өлгөн эмес болушу мүмкүн. Жок, өлдү деп Жеңишенler жакшы эмеспи? Бул Брежнев келген болушу мүмкүн. Хрущев келген, Брежнев келген убакыт болот да бул. Левитан деген да, Левитан кырбайбы? Насирдин. Октябрь 1964-жылы Россияда ким каза болду? Экинчи белгилүү адам. Урматтуу алып баруучу, сизден тактоо үчүн жооп суралайм. Бул экинчи адамда спортчу болуп атабы? Анда айтайынбы? Жок, азыр суроодо айтып өткөндөй болдуңуз да. Жок, суроодо бирөөсү спортчу болчу дедим. Бирөөсү спортчу, экинчиси ким дедим. Урматтуу алып баруучу, тобокелге барабыз. Бул Никита Хрущев. Никита Хрущев. Жооп туура. Блиц раунд ийгиликтүү аяктады команда үчүн. Тобокелчилик бул кээде жакшы сыпат, кээде туура эмес жыйынтыгы, бирок айла жоктогу иш бул тобокел болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн Насирдин Акунов жаңы түп көргөн командасы менен ойноп жатат жана Премьер Лига үчүн ат салышып жатат. Азырынча абал жаман эмес. 6-чы раундга старт беребиз. 6-чы раунд. Гүлира Шамырзаева Бишкек шаарынан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, суроого көңүл бурабыз. Доктор Ватсон жөнүндө суроо. Доктор Ватсонун кайсыл бир кесипке берилип кеткендигин байкаган Шерлок Холмс мындай дейт. Билесиңби, мен сенин мугалим же тигүүчү эместигиңди жакшы билем. Демек, сен бул кесипке өзүңдү арнап жаткан турбайсыңбы? Деди Шерлок Холмс. Сиздерге суроо. Доктор Ватсон кайсыл кесипке кызыгып калгандыгын айтыңыздар. Кетти минута. Тигүүчү мугалимди Журналист эмеспи? Тигүүчү менен мугалимди бириктире турган эме. Жок, кайсы бир белгилүү бир эме Кесип. Шерлок Холмстун өзүнө окшой эле кылмыштын бетин ачуучу ошону иштерге берилип кеткенде мугалим же тигүүчү, ошондо врач болуп калат. Экөөнү бириктирген.
Yok, врач. Ине жипменен иш кылат эменен иш. Архитектура деп. Как он айтады ооба. Мұғалім менен тигүүчүдөн бул жана Холмстун өзүнө окшогуңуз келип кеткен эмеспи ал жерде? Холмстун өзү. Мұғалім Аричка урушкаларында иштетет. Эме кишилер иштетет. булар чукур ойлонгон адамдар да буларчы. Балким ошондой болушу мүмкүн, мисалы сүрөтчү болушу мүмкүн. Краска бай ойлоп тапкан адам көбүнө да кандай булар? Мындай бир точно бир кесип болбой атат да булчу. Бир өнөр сыяктуу болот. Бир хобби сыяктуу же болсо мисалы Сүрөт тартып. тооканды кесип байланмаган бир нерсе болуп атат да азыр. Жок, Арген, эмне дейсиң сен буга? Буга чейин чорно белый делегисинде кийине цветной кылып. Жок, токтосоңор бул. Дизайнер эмес. Ал бул жерде ошол сүрөтчү же болбосо архитектор Анда дейбиз да бирокчу. Не болду? Büyük hoca ekan. Насирдин Ахунов. Жакшы вариант. Доктор Ватсон өзүн эмнеге арнай баштаган эле? Ким жооп берет? Жанузак мырза жооп бергөт окшойт. Жанузак. Урматтуу албаруучу, биз муну сүрөтчүлүк өнөргө көбүрөөк кызыгып аракет кылып баштаганды ойлодук. Себеп? Себеп эми мисалы мугалимдер дагы ошол эле карандаш, кистер иштеткен болушу мүмкүн, ручка, борлор иштеткен болушу мүмкүн. Тигүүчүлөр дагы ошондой эле өлчөйт, размерлерин чиет дегендей жазат, алар дагы эсептейт. Ошол себептүү сүрөтчү деп ойлодук. Сүрөтчүлүк кесипке кызыгып кеткен, жооп кабыл алынат. Вариант барбы сорун? Менин оюмча архитектор болушу мүмкүн. Архитектор. Урматтуу алпарчу, биз бул багбанчылык болушу да мүмкүн дедик. Себеби дегенде бул мугалимге жакыныраак кесип, бул мугалим бала тарбияласа, багбанчылыкта деле ошол бак тарбиялап, мугалим менен мөмөлдөраак деген сыяктуу бир байланышка келдик. Айта турган болсом, мен саат оңдой турган уста окшойт деп ойлодум. Түшүнүктүү. Эми урматтуу билермандар, мугалим жана тигүүчүгө тиешелүү предметтерди колдонуп жүргөнүн көрүп калды. Бирок сен мугалим жана тигүүчү эмессиң, мен жакшы билем, сен бул эки кесипте такыр иштебейсиң, деди Шерлок Холмс. Урматтуу билермандар, доктор Ватсон бильярдка берилип кеткен. Бильярдта сөзсүз түрдө колуна бор кармайт. Мугалимдин негизги куралы бул бор болсо, тигүүчү алгач кездемеге бордун жардамы чиймелеп чиет. Эсеп 4-2. 7-чи раунд. 7-чи раунд. Бонуска азырынча команда муктаж эмес, берилбейт дагы азыр. Берилбейт дагы. Ботогөз Жакып кызы Талас шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Ботогөз Жакып кызы сиздерге төмөнгөдөй суроону жөнөткөн. Урматтуу билермандар, анчалык олуттуу болбогон кеңештерге ылайык британиялыктар кызыл түстөгү унааларды сатып албоолору керек. Кайсы бир кеңештерге ылайык. Себеби кээ бир учурларда зериккен полиция кызматкерлери жол деп аталган өзгөчө оюнду ойноп, жол тырнакчанын ичинде бири-бири менен мелдеше кетишет. Сиздерге суроо. Жол деп аталган оюнду англис тилиндеги аталышын табышыңыздар керек. Ошондо полиция кызматкерлери бул оюнду эмне үчүн ойношун жана британиялыктар эмне үчүн кызыл түстөгү унааларды сатып албашын түшүнөсүз. Кайсыл сөз менен алмаштырабыз жол деген оюнду? Англисче сөз кетти. Англисче way. Жол way деген бар, road, street, көчө. Бирок бул жерде Тододан road деген сөздү алып отурсаң, биринчи red. Бул кызыл деген, red деген, road, orange. Жок, бул жерде way бул багытты да билдирет да. Way бул багыт, путь. Кызыл машина эмне? Road деген бул жол деген. Абсолютно бир жол. Туманга байланыштуу. Трасса бул деген сөз келет оюнунда атат. Кандай оюн болот? Кызыл туманга болот деген оюн эмес. Кызыл түстө атат. Бул way менен колдонуп эле змейка сыяктуу бир нерсе ойношпойбу? Мындай элестетели да болот. Мындай элестетели, бешини көз полицейский зерик табыз ойнойбуз. Биздин оюн жол деген оюн, Ж тамадан болсо
жашыл түстө унааларды кармашыбыз керек ошондо болду. Робот дегендеги бул дегенде эле тура жол деген сөз робот значит речь тамгасы эмне ред давай кызды кармайбыз вей ошондо Насирдин мырза ким жооп берет? Бул кайсыл оюн? Сиз ойносоңуз балким башкача ат коюшуңуз мүмкүн ал оюнгачы, балким. Урматтуу алып баруучу англисче аталышын Бейшенал мырза жооп берет бул суроогочу. Оюнун тагатын эстей албай атам, бирок сүрөттөп берүүгө аракет кылайын толук түрдүү. Бир жаш бала ошол поезд жолунда полиция кызматкеринен качканы тууралуу ошол бир оюн жаралган, аны баарыбыз эле ойногонбуз негизи. Subway, мен эстеп атам. Жооп кабыл алынат. Subway оюну деп Бейшенал мырза назарга тутту. Илгиз мырза, сиз Subway оюн деп эсептеп атасыз деле? Менде бир аз башкачараак пикир бар, урматтуу алып баруучу. Бул жерде кызыл деген түскө басым жасап, балким бул ошол бир фильмде көрүп калган элем, кызыл, жашыл деген бир терминдик сөздөрдү колдонот. Бул балким кальмар деген сөз келип чыгышы мүмкүн. Майнтурга көңүл бурабыз. Жана британиялык полицейскилер ойногон бул оюн снукер оюну, урматтуу билермандар. Снукер. Караңыздар, снукер оюну. Эмне үчүн снукер оюну? Эмне үчүн кызыл түстөр? Снукер оюнунда, урматтуу билермандар, 15 кызыл, 6 түстүү жана 1 ак шар бар. Эрежеге ылайык кызыл жана түстүү шарлар кезектешип оюнчунун эсебине түшүүсү керек. Улуу Британияда айтылып жүргөн кээ бир уламыштарга эл арасындагы сөздөргө караганда полиция кызматкерлери зеригип кеткендиктен кээ бир учурларда унаалардын түсүнө карап токтотуу аркылуу снукер оюнун ойношот. Демек кызыл унааларды токтотуп калуу мүмкүнчүлүгү эң жогору, анткени бул жерде шарлардын басымдуу бөлүгү кызыл түстө. 4-3 эсеп. 4-3. Жана суроо ээси Ботогөз Жакып кызын биз куттуктайбыз. Телекөрчү тарапка 1 упай алып келди. 8-чи раунд. 8-чи раунд. Баяман Топчубаев Кара Суу районунун силерге каршы суроо берет. Учурда өзү Санкт-Петербургда. Биздин телекөрүүчү кээ бир тажрыйбалуу адистер бул спорттун түрүнө жаңыдан кадам таштаган адамдарга жанында устара менен фен алып жүрүүнү кеңеш беришет. Устара жана фен. Себеби дал ушул эки буюм кээ бир жагдайларда, оюнда пайда болуп калган кээ бир жагдайларда спортчуларга кереги тийиши мүмкүн. Ушул оюнду ойногон спорттун ушул түрүнө. Жардам беретин айта кетүүчү сөз, жаш спортчулар бул буюмдарды өздөрүнө колдонбойт. Демек оюнга керек. Сиздерге суроо. Спорттун кайсы түрүнө бул эки буюмдун жардамы тийиши мүмкүн? Мүмкүн деп атат. Кеттим. Шарик деме кылып фенмен чөптө жабышып калган. Гольф. Алсыйдан болот да шариги. Жок, буларды вообще көргөн эмеспиз. Биз билбеген бир спорт болуш керек бул анда. Бизде өнүккөн эмес спорт. Суда түзүүчү. Суда эмне болот? Фен кургатат же тупая тоңкуган эсемди музду стат. Фен болушу мүмкүн. Бирок жаңы киргендерге болот да бул. Профессионалдарга эмес. Жаңы үйрөнүп аткандарга. Ушу бир нерсе, топтуу бир нерсе болушу Эмечи, ат спорту же скакундар, ат спорту. Хоккей эмеспи? Хоккейде эмне кылып? Бритва менен эме? Музду баягы кылып бизен кырып. Балким бул эме эмеспи? Бильярд оюндары ошол сыяктуу бир стол оюндары, стол оюну. Өзүнө эмес болсо ат спорту жакшы оюндарны билбейм. Серферчи. Карасаң? Ба, серфер. Суу полоздагы эмес, болуш вариант. Бир жануар ойнотулган эле бир спорт окшойт бул. Жануар жануар иштейт да? Жануар иштейт, өзү иштетпейт болсо. Насирдин мырза. Урматтуу алып баруучу. Устара жана фен. Урматтуу алып баруучу, эсеп 4-3 биз алдыдабыз, бирок
абал жакшы эмес. Ошондой болсо да азыр жоопкерчиликти өзүмө алган туура келип турат. Биз ар бир спорт түрүнү эсептеп ойдон өткөрүп көрдүк, бирок эч бирине туура келбей атат. Бирок мен логика иштеп атам. Акыркы эки спорт тең бильярд жөнүндө болуп атат. Биздин жооп бильярд боло калсын. Башка вариант, мисалы футбол десек да ал туура эмес болот. Тоо кел, бильярд. Болсоң 5, болсоң 15 деп атасыз. Ошондой. Тоо кел. Жооп кабыл алынат. Тоо кел. Жооп кабыл алынат. 5-алдан чыккандай болду бул вариант. Бильярд эмеспи деп. Поло, ат спорт айтылды, дагы кайсы түрлөр айтылды? Керлинг. Бильярдка негиздеме бериңиз. Фен менен усаран кандай жардамы бар? Эми комментарий керек боло турган болсо, баягы кийим менен тежип алышы мүмкүн, баягы ошол жерлерди мисалы тазалашы мүмкүн, суу төгүлүп кетсе кургатышы мүмкүн, мисалы да фен менен. Сиз өзүңүз бильярдтан кандайсыз? Бильярд ойногомда берки эки спорт, эки жоопту да тапсам керек деп атам барачы. Бул спорттун түрү бильярд. Жооп берем. Мен таң алганым 3 суроо катары менен бильярд жөнүндө келип аткан болуп атат. Мен чындыгында таң калып атам. Эми 4-чү суроо кандай болор экен деп атам менчи. Эсеп 5-3 азырынча 9-чу раунд. 9-чу раунд. 9-чу суроо эмне жөнүндө келер экен? Абдыразак Жумабаев, Нарын облусу Ат-Башы районунан силерге каршы суроо берет. Сиздерге суроо. Эгер мен башында биринчи болсом, аягында акыркы болом. Эгер мен башында экинчи болсом, аягында да экинчи болом. Эгер мен башында үчүнчү болсом, аягында биринчи болом. Эгер мен башында акыркы болсом, аягында эч нерсе болбойм. Сөз кимдер тууралуу болуп жатат? Минутта кетти. Биринчи болсом аягында болом деп атат, акыркы болом деп атат. Экинчи болсом аягына биринчи болом. Үчүнчү болсом үчүнчү. Шахмат эмес. Биринчи десе турка болот. Ким 3 болсо 1 болобу? Ойлоң. Башка эмне болушу мүмкүн бул жерде? Саатка тешек жок, а? Биринчи болсом акыркы болом. Акыркы 13. 13 болсо да кайра болот. Саат эмеспи? Саат болсо акырында 3 болсо. Эгер мен экинчи болсом, акыркы болом деп атабы? Эгер мен башында биринчи болсом, акырында аягында акыркы болом деп атат. 13. Аягындан жок эч нерсе болбойм деп атат. Башында биринчи болсом, я бул Билерман ордого тиешеси жокпу? 1-2-3-4 шахмат болбойм. Биринчи турка, анан ат, экинчи аягынан экинчи. 12 болду деген бирок үчүнчү десе аягынан үчүнчү. Башынан акыркы турка турат. И бул жагында эч нерсе жок. Сиздерден Акунов. Шахматтан баруучу Жамболот мырзага береличи. Математикабы? Ооба, математика. Сандар кошулуп атат го, биз түшүнбөгөн. Кимдер кошулуп атат? Сандар кошулуп кетти го, 1, 2, 3 деген. Жамболот мырза, эгер башында экинчи болсом, аягында да экинчи болом. Эгер мен башында үчүнчү болсом, аягында биринчи болом. Эгер мен башында акыркы болсом, аягында эч нерсе болбойм. Сөз кимдер жөнүндө жооп бериңиз. Биз буну шахмат доскасына окшоштурдук. Себеп? Таштардын жайгашуу ордуна. Мисал үчүн. Мисал үчүн башында биринчи дейт. Башында биринчиде турка турса, акырында акыркы турган жер дагы турка болот да. Башында биринчи, экинчи турсам дейт, экинчи ат турат, аягынан дагы экинчи дейт, аягынан дагы экинчи ат турат да негизинен. Чындыгында ошондойбу? Шахматта? Ооба. Эгер мен башында үчүнчү болсом, аягында биринчи болом деген кайсы фигуранда? Эгер башында үчүнчү болсом, ооба. Шах ферезди коюп туруп, анан кайра. Ооба. Бирок башынан биринчи деген, аягынан биринчи. Жоган түшүндүм. Кайсы фигура бул? Эгер мен башында үчүнчү болсом, аягында биринчи болом деген.
аягында биринчи деген жерге туура келбей калат да. Бул жагы шахматка түшпөй атат, а? Бул жерде шах менен ферзь бар. Анан офицер тизесин, анан атты, анан Аягынан биринчи деп атат. Бул жагы шахматка түшпөй калды, э? Ооба, ушул жери түшпөй калды да. Бирок жок ушул деп коечу. Макул, мен шахмат деп Жамболот мырзанын жообун кабыл алууга туура келет мага. Жогорку буга чейинки 3 суроо, азыр Насирдин мырза айтты, экөө тең бильярд жөнүндө болду, үчүнчүсү дагы бильярд болсо болсунчу деди. Бирок үчүнчүсү чындыгында бильярд болуп туура чыгып калды. Караңыздар, Абдыразак Жумабаев кечирбейбиз бирокчу. Ушундай бир суроону жөнөтүп атат сиздерге. Эгер мен башында биринчи болсом, аягында акыркы болом. Эмне үчүн бул жерде 4-чү келген адам, эгер мен башында акыркы болсом, аягында эч нерсе болбойм деп берди. Демек бул 4-чү бул жерде кереги жок ашыкча деген сөз. Маселе 3. Алдыңкы 3 суроо жөнүндө. Булар урматтуу билермандар. Марага жеткен спортчулардын сыйлыгын тапшыруу аземиндеги чыгуучу тепкичтер, урматтуу билермандар. Эгерде башында биринчи келсе спортчу, биринчи орунду алган спортчу сыйланып жаткан учурда алтын медалды алуу үчүн ал 3-чү болуп чыгат. Жамболот, туурабы? Туура. Анткени ал өзүнүн мөөнөтүн күтүп турат. Эгерде дейт, мына сиздерге логика караңыздар. Эгерде башында экинчи болсом, аягында да экинчи болом дейт. Анткени экинчи орун Экинчи чыгат. Баймат экинчи орунда чыккан спортчу чакырганда да экинчи болуп чыгат. Тепкичке. Чемпиондук тепкичке. Ал эми эгер мен башында 3-чү болсом дейт, аягында биринчи болом. 3-чү орун алганда биринчи болуп чакырылат тепкичке, туурабы? Анткени ал коло медал. Экинчи күмүш медал жана 3-чү акырында чыгат, бирок ал биринчи келген. Жанызак, ал алтын медал алган чемпион жөнүндө сөз кетип жатат, урматтуу билермандар. 5-4 оюн улантылат. Абдыразак Жумабаев Кутуктаев телекөрүүчү тарапка 1 упай алып берди. Шанс бар. 10-чу раунд. 10-чу раунд. 6-4 болобу же 5-5 болобу? Барыбызга кызык болот, да? 6-4 болобу же 5-5 болобу? Бакыт Ташболотов, Сусак. Учурда Россияда бул телекөрүүчүбүз. Кениянын Туркана деп аталган көлүнүн суусу кальций тузуна аябай бай. Кальций тузуна аябай бай. Кызыгы, башка көлдөрдө жашаган крокодилдерге салыштырмалуу бул көлдө жашаган крокодилдердин өмүрү кальций тузу себептүү узунураак, түбөлүктүү болору күзөтүлгөн адистер тарабынан. Демек, крокодилдер өмүрү мындай узунураак деп атат да. Адистер мындай эсептеп атат да. Кальций тузу себептүү. Урматтуу билермандар, сиздер бул жердеги суроонун маңызын түшүндүрүп бериңиздер деп атат. Эмне үчүн бул көлдүн крокодилдери өмүрү узун дейт. Кальций тузу себептүү. Минута кетти. Кальций бул сөөгө, анан кийин тишке пайда да. Бул Тишке пайда. тишине болсо керек. Тиши, мисалы крокодилдер тиштери сөгүлөт, Бул жерде туз үчүн барган адамдарга бир байланыш Жок, мындай да, менимче крокодилдер көпчүлүгү эле оозуна кирген нерсени жей берет да, негизичи сөөктөрү кошуп эле. Ошондо крокодилдердин тишине көп нерсе тыгылып, көлдүн жээгинде оозун ачып жатып, чымчыктар жейт го, тишин тазалайт. Чымчыктар. Кальций тузунун вариант бул, вариант ото. Мен эки вариант болот. Биринчиси тиши узак мөөнөткө төгүлбөйт, ошон үчүн жырткычтардын азыгын кеңир жейт. Мына жеткан ырысыз кеңир. Ото койсот, мунун варианты жөнүндө болот. Себебин айтат. Туз үчүн барган адамдарга Жок, адамдар эмес, баягы суусун ичкен. Тузу баягы жолду билесизби? Кышына Итакчилер суу ичкени крокодилге келет да. Жок, итакчилер суу ичкени келет да. Бардыгы эле сууга келет да. Суу ичкени көбүрөөк келет. Башка жакта чоок каппай калат дейсиз. Жок, тузду сууга көбүрөөк келет. Насирдин мырза. Баймат Калмаматов жооп берет, урматтуу алып баруучу. Баймат Калмаматов.
Талпарчы бул жерге туздуу сууга жаныбарлардын көп келүүсүнөн баягы азыгы көбүрөөк анан мына тиши туздуу сууда тиши бекем болот да анан көбүрөөк ошо жаныбарлар жакшы жеп мындай өзүн тетек алып жүрөт да. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Туркана көлүнүн суусу кальций тузуна бай болгондуктан ал көлдө жашаган крокодилдердин да организмине сөзсүз таасирин тийгизет. Кальций тузунун эсебинен бул көлдө жашаган крокодилдердин териси адамзат үчүн жараксыз абалга келет. Билесиздер, крокодилдин териси өтө кымбат бааланат. Андыктан башка крокодилдерден айырмаланып, бул көлдө жашаган крокодилдерге браконьерлер тийбейт, кол салбайт, урматтуу билермандар. Ошон үчүн өмүрү узун болот дедик бизчи. Эсеп 5-5. Акыркы суроо. Актив дизайн биздин өнөктөшүнүн суроосу. Урматтуу билермандар, 2019 жылы бул уюм ушул буюмду жасоо үчүн $200 миллион сарптады. Бир эле буюмду жасоо үчүн $200 миллион сарптады ушул уюм. Урматтуу билермандар, мындай кымбат буюмга буйрутма берүү оңой эмес. Бирок ошол эле учурда бул чындыгында ошого тете буюм. Урматтуу билермандар, кайсыл буюм бул? Эгерде сиздер буюмду же уюмду тапсаңыздар, экөө бири-бирине шакеш келиши анык. Кайсыл буюм бул $200 миллион жасалган же ал кайсы уюм буйрутма берүүчү? Минута кетти. Марска саякаты жаналар эмеспи эмне? Жок, буюм. Ошо эмеспи? Space уюмдук кой. Space. Марска баруу. Жок, ракета Марска баратыр, ракетадан жасалган. НАТО 2009-2020 ракеталар. NASA болот. NASA Space. Elon Musk. Ошон бир айкел жасалган эмеспи балким? Жок, буюм. Мен SpaceX мен ойлоп турдум. Дагы кайсы вариант бар? Дүйнөлүк уюмдар бар. Дүйнө денсаулык сактоо уюму эмне кылган болушу мүмкүн? Кайда ошол интернет эмеспи? Интернет эмеспи жанагы SpaceX. Бирок баягы эме эмеспи? Жаныбарларды суугаруучу Австралия эмелерде дагы пингвиндер тааныкчу. Жок, жана өрттөгү ошол сыяктуу. Жок, жамыр менен басылат. Анда самолет вертолет менен SpaceX делип, эмне десең экен? Казаксуу. Буюм мусуканы чоң бир нерсе жасап, кымбат. Менче ошол. Насирдин мырза, ракеталарга чечүүчү 11-раунд. Ким жооп берет? Жанузак Садыр уулу жооп берет. Жанузак Садыр уулу. Бул кандай буюм? Урматтуу азыр өтө бир кооптуу болуп турат. Өтө бир чоң жоопкерчилик. Биздин оюбузча бул SpaceX уюм чыгарган ракета. Марска учурган ракетасы космоско. Ракета? Ооба. Ракетаны сиз буюм деп эсептейсизби? Ооба. Ооба. Жооп кабыл алынат. Демек, бул $200 миллион жасалган буюм бул SpaceX компаниясы жасаган космоско баруучу ракета. Бул $200 миллион жасалган буюмду буйрутма берген албетте NASA уюму болчу. Жана NASA сөзү айтылгандан кийин автоматтык түрдө скафандр жөнүндө сөз болушу керек эле. Космостук кийим эң заманба бардык маселелер, бардык зарыл керектүү каражаттар ичине камтылган бул кийим скафандр болчу, урматтуу команда. NASA. Эгер сиздер NASA дегениңизде де, Насирдин мырза, мен туура деп кабыл алмакмын муну. Анткени мен сиздерден кайсы уюм же буюм экөө бирин табыңыздар дедим менчи. 6-5 эсебинде Насирдин Акунов оюнун жыйынтыктап атат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Насирдин мырза, эми сизге өзүңүзгө сөз берели. Оюнга кандай анализ баа бересиз?
урматтуу алып баруучу, суроолор жакшы болду. Эгер жеңилүүгө күнөөнү издей турган болсок, өзүбүздөн издешибиз керек болуп калды мунусунда. Биз аракет кылдык, эми кийинки оюндарга балким жеңиш менен аяктап болот. Бул оюнда жеңилүүчү тарап болбойт да. Биз жеңилсек дагы биз жеңилбедик, билбегенибизди үйрөндүк, билгенибизди сынап көрдүк дегендей. Мыкты суроого келе турган болсок, нарындык телекөрүүчүбүз Жумабаев Абдыразак. Абдыразак Жумабаев мырзанын жанагы финишке биринчи, экинчи, үчүнчү чемпиондордун байгелүү орундарына чыгуу тартиби, ооба. Абдыразак Жумабаев Ат Башы районунан чемпиондордун сыйлыкты алуу учурундагы эрежелерин аябай жакшы логика салыптыр. Ушул суроосу үчүн Абдыразак Жумабаевди биз мыкты суроо эсептеп таптык жана актив дизайндын акчалай сыйлыгынын бир бөлүгүн ушул телекөрүүчүгө жөнөтөбүз. Куттуктайбыз. Телекөрүүчүнү позитив менен жыйынтайбыз. Барболдун шириндиктерин анда студияга алып чыгабыз. Барбол токочтору жана торт Аура Люкстан ден соолукту чыңдоо үчүн акысыз сертификат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биздин 4-тур соңуна чыкты. Бүгүнкү оюн ушуну менен жыйынтыкталат. Телекөрүүчүлөргө чоң рахмат. Сиздерден мыкты суроолорду күтүп кала бермекчибиз. Билеги күчтүү бирди, билими күчтүү миңди жыгат. Көрүшкөнчө аман болуңуздар.